алгач келгенде андагы наристе классташтарым дале эсимде агайлар эжейми. Жалал-Абад областынын Сузак районуна караштуу Атабеков айыл өкмөтүнүн Кыдыршы айылында жайгашкан номер 72 Колдош Юлдашев жалпы билим берүүчү мектеби. Мен китепканачы Рахманова Эльмира. 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата билим үчүн азык балдардын тамактануусу долбоору астында өткөрүлүүчү эстафета окуу фестивалы башталды. Окуу фестивалынын мөөнөтү 12 декабрдан 27 декабрга чейин. Балдар, урматтуу ата-энелер, окуучулар, мугалимдер эстафетага активдүү катышыңыздарды суранамын. Мексика менен биргебиз, Мексика менен өнүгөбүз деген ураанын астында биз эстафетабызды баштадык. Анда кезек жомокто. Ардактуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, Мексика тарабынан уюштурулган билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорунун алкагында окуу эстафетасын кабыл алдым. Балдар, мен силерге азыр Карышкыр жана Жети улак жомогун окуп берем. Карышкыр жана Жети улак. Илгери токойлордун биринде кичинекей жыгач үйдө бир эчки улактары менен жашачу экен. Эчки токойго тамак издеп көп кетчү экен. Улактарына мынтип айтчу экен: эшикти ачпагыла, токойду ач, Карышкыр аралап жүрөт. Эчки кайтып келип эшикти кагып ырдайт: кичинекей улактарым, чынактарым, апаңар келди, сүт алып келди. Ачкыла эшикти, ачкыла. Кичинекей улактар дароо эшикти ачып энесин коюп жиберишет. Эчки балдарын тамактантып кайрадан токойго жөнөйт. Карышкыр мунун баарын угуп отуруп, эчки токойго кеткенде акырын эчкинин үйүнө келип ырдай баштады: кичинекей улактарым, чунактарым, ачкыла эшикти, ачкыла, апаңар келди, сүт алып келди. Эчкилер мындай деп жооп беришти: биз сени угуп жатабыз, сен биздин энебиз эмессиң. Биздин энебиздин үнү башкача. Кет, Карышкыр, кет. Эчки кайтып келип эшикти ачып ырдайт. Алар энесине Карышкыр кантип келип кеткенин айтып беришти. Эчки дагы токойго жөнөйт. Эчки кетери менен Карышкыр үйгө чуркап келип, эшикти тыкылдатып, ичке үн менен ырдады: кичинекей улактарым, балдарым, эшикти ачкыла, ачкыла эшикти, апаңар келди, сүт алып келди. Бул жолу улактар эчкинин үнүн таанып байкалышты. Эшикти ачып жиберишти. Ач Карышкыр үйгө кирип, бат эле улактарды сугунуп алды. Эчки үйгө келсе, үй эшик ачык, үйдүн ичи бош. Бир гана улак аман калыптыр, ал да болсо мешке жашынып алыптыр. Ошол улак энесине бардык болгон окуяны ыйлап айтып берди. Эчки эне ыйлап мындай деди: о, менин улактарым, чунактарым, эшикти эмне үчүн ачтыңар? Ач Карышкырга жем болдуңар деп абдан жинденип, Карышкырдын тарсайган курсагын жара салды. Улактар бытырап чыгып энесине чуркашты. Балдар, көрдүңөрбү? Ошентип эчки эне балдарын куткарып, токойдо бактылуу жашап калган экен. Балдар, силерге жомок жактыбы? Жаккан болсо, бирин-экин суроо менен кайрылайын. Эгерде силер Карышкыр болгондо эмне кылмаксыңар? Ал эми эчкинин ордунда болсочу? Балдар, улактар эшикти ачып туура иш кылыштыбы? Эмесе балдар, окуу эстафетасын узатайын. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, окуу фестивалынан сиздерге арналган жомок китептерибизди билим куржунуна салып жөнөтүп жатабыз. Сиздерден көп китептерди окуйт деген үмүттөбүз.